Бүгүн 18-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши каралып, ал өзү көрсөтмө бермек. Бирок соттун катчысы ооруп калгандыгына байланыштуу соттук отурум 3-июлга жылдырылды. Эскерте кетсек, Зилалиевке карата президент Сооронбай Жээнбековдун былтыр 24 ноябрда болгон инаугурациясынан кийин Кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси менен террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу боюнча кылмыш иши козголгон. Президенттик кортеж өткөн көчөдө бомба коюлду деген кабар тараган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты кабарлаганын, ага болсо мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинен белгисиз бирөө билдиргенин жазган. Кийинчерээк машинанын номери Зилалиевке таандык деген маалыматтар чыккан. Дүйшөнбек Зилалиев болсо массалык маалымат каражаттарына жогорудагы маалымат абсурд экенин, болгону курсант кыздын формасына сын айтканын билдирген. Кийинирээк мен кыз менен жолугуп, чоң кыз сизге форма жарашат экен десем, ал болсо бомба жарылат деп угуп алыптыр. Болду ошо. Буга чейин коомчулукту Зилалиев нөөмөт кызматында турган курсант кызга эмне сөз айткандыгы кызыктырып келген. Ошол кезде Ички иштер министрлигинин алдындагы академиянын жетекчилиги бомба тууралуу кылмыш иши козголгондон кийин курсант кыз күн сайын улуттук коопсуздук комитетине чакырылып, көрсөтмө берип жатканы кабарланган. Тергөө иштери бүтмөйүнчө курсант кыздан комментарий алууга болбой тургандыгын билдирген. Ал эми Зилалиев сурак учурунда экөөсү беттештирилгени, бирок ал сөзүнөн танган эместигин айткан. Чоң кыз дагы өзүн баягы бир тузакка түшүп калды да. Тузакка түшүп калды. Азыр арт жакка кетем десе, ал да жоопкерчиликке тартылыш керек. Азыр эми көрөбүз кандай болуп калат. А сиз ал менен жолуктуңузбу мына? Ооба, жолуктук. Эмне деп атат? Жок, кече эмеден, эми сурактан жолуктук. Турат. Байкуш эмне кылмагыла, эми турат да. Беттештиришти да? Беттештиришти, көп нерсеге жооп бере албай койду. Ал жерде шумный перекресток болчу, машина эме көп өтөт, туура эмес угуп алдың десем, жок, туура эле уктум деп эле турат, эми болду ал. Анын артынан кишилер да турат. Белгилей кетсек, Дүйшөнбек Зилалиев айыпталуучу катары өткөн жок. Кылмыш иши факты боюнча козголгон. Эгер тергөөнүн жыйынтыгы Зилалиевдин бомба жарылат деп жалган айтканы аныкталса, ага мыйзам боюнча төмөндөгүдөй жазалар колдонушу мүмкүн. Терроризм актысы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо, адамдардын өлүмүнө, олуттуу мүлктүк зыянга, коомдук иш-чараны үзгүлтүүгө учуратууга же башка ор кесепеттердин келип чыгышына коркунуч келтирүүчү даярдалып жаткан өрттө же башка аракеттер жөнүндө билип туруп жалган маалымат билдирилгенде эсептик көрсөткүчтүн 500дөн 1000ге чейинки өлчөмүндө айып салууга же 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ошол эле жоосундар ири зыян алып келсе, эсептик көрсөткүчтүн 1000ден 10000ге чейинки өлчөмүндө айып салууга же болбосо 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Ошол эле жоосундар өзгөчө ири зыян алып келсе, эсептик көрсөткүчтүн 10000ден 25000ге чейинки өлчөмүндө айып салууга же 5 жылдан 8 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга жазаланат. Бомба тууралуу маалымат түшкөндөн кийин инаугурация үзгүлтүккө учураган эмес жана эч кандай ири зыян алып келген эмес. Андыктан анын күнөөсү далилденсе, 100 000 сомго чейин айып салынуусу мүмкүн дешет юристтер. Кийинчерээк мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев бомба чуусу боюнча козголгон кылмыш иши териштирилип бүткүчө иштен убактылуу четтеп турууну чечкенин жарыялаган болчу. Анда бомба коюлду деген маалымат коомчулуктун көңүлүн өзүнө бургандыктан жана андан пайдаланып айрым массалык маалымат каражаттары аны кароолоого өткөнү, эң негизгиси кыргыз өкмөтүнө сөз тийгизбөө үчүн убактылуу кызматынан кетип жатканын жарыялаган болчу. Дүйшөнбек Зилалиевдин иши 2010 жылдан бери илгерилеп, ошондон бери жогорку жетекчилик кызматтарда жүргөн. Ал геологиялык жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттикти 2013-2016 жылдары башкарган. 2016 жылы өкмөттүн курамы өзгөргөндө Зилалиев жаңы түзүлгөн өнөр жай энергетика жер казынасын пайдалануу комитетине төрага болуп дайындалган. Андан соң кен тармагынан вице-премьер-министр болуп дайындалса, кийин мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна төрага болуп иштеген.